Өлкөдө илимдин доктору жана кандидаттыгы 2 окумуштуулук даража берилет. Өткөн жылы улуттук аттестациялык комиссиянын президиуму 191 изденүүчүнүн диссертациясын коргоо боюнча оң чечим кабыл алды. Алардын ичинен 30 илимдин доктору жана 161 илимдин кандидаты болду. Ошондой эле 145 изденүүчүгө профессор, доцент жана улук илимий кызматкер наамдары ыйгарылды. Биздин аттестациялык комиссиядан илимий наамга дагы изденүүчүлөр аттестациядан өтүштү. Алардын ичинде профессорлар, 11 профессор өттү, башкалары доцентке ээ болушту. Ошондой эле старший научный сотрудник деген наамга 6 киши өттү. Соңку жылдары мамлекет илимди тандаган жаштардын жана илимпоз окумуштуулардын дараметин жогорулатуу жана кесиптик жактан өнүгүүсү үчүн тийиштүү шарт түзүүдө. Өлкө башчынын мындай сөзүн президенттин кеңешчиси улуттук аттестациялык комиссиянын жыл жыйынтыгын чыгарган жыйынында жеткирди. Президентке караштуу түзүм катары улуттук аттестациялык комиссия өзгөчө статуска ээ. Бул ага илимий эмгектердин сапатын баалоодо көз карандысыз жана объектив болуу мүмкүнчүлүгүн берет. Мамлекеттик саясатты жүргүзүү боюнча мындан арыда жемиштүү иштерди, илимий иштердин сапатын жогорулатууну жана илим чөйрөсүндөгү эл аралык ишмердүүлүктү өнүктүрүүнү каалайм. Улуттук аттестациялык комиссиянын ишмердүүлүгүнүн бардык багыттары санариптештирилди. Анын арты менен илимий педагогикалык кадрларды аттестациялоодо бир топ процедуралар жеңилдеген. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов санариптештирүүнүн алкагында жасалма интеллект тез ыргакта өнүгүп жатканын жана аны илимий эмгекте колдонсо бир топ жеңилдик болоорун билдирди. Бизде бүрсүгүнү өтө турчу Улуттук илимдер академиясында дагы мен билишимче жетекчилик жанагындай искусственный интеллект боюнча бир кандайдыр бир талкуу болобу, чечим болобу, бир сөз алышыбыз керек. Анткени урматтуу биздин окумуштуулар азыр кайсы жыйын болбосун, кайсы саммит болбосун, бүт жерде ошол жанагыл жасалма интеллект, искусственный интеллект, artificial intelligence дегендин маселесинин тегерегинде болуп атат. Белгилей кетсек, Кыргызстанда 1000ден ашуун илимдин доктору жана 5,5 миңге чукул илимдин кандидаты улуттук аттестациялык комиссиянын сынынан өткөн. Айжамал Болот кызы, Руслан Сабатаров, Ала Тоо 24.